Чындыгында азыр мына технологиялар бүт бардыгы алдыга кетип атат. Өнүккөн мамлекеттерде бардыгы түшүнүп атат. Оору менен күрөштөн көрө ооруну предупреждать эткен оңой депчи. Бүгүнкү күндө мына Германияда ошол эле баягы өнүккөн мамлекеттерде рак оорусу менен ооругандарды милдеттүү түрдө ушу мыйзамы бар. Милдеттүү түрдө профилактика, аларды текшерүү бир жылда бир же жарым жылда бир кылып турабы? Ошондой мероприятиялар бар. Кайсы жаран келбесе, мамлекеттин эсебинен, кайсы жаран ошондой текшерүүлөрдү өтпөсө, өзү айыппулга салынып, айыппулун төлөйт. Неге биз ушу баягы ушундай мероприятияларга өтпөйбүз? Неге ушундайды көтөрбөйсүңөр дейин да? Ушу именно социалдык тармакты караган министрликтер ушуну көтөрсөңөрдөр болот да. Эмне дегенде мына акчасынан тышкары канча деген дары дармек мамлекет алып берет ушундай майыптаргачы. Азыр мына президенттин программасында, урматтуу президентибиздин иш-чараларынын бир программасында бар экен. ГЧПнын алкагында ушундай бир программа иштеп чыккыла депчи. Ошону кабинге киргизип, канча акча каражат ошондон үнөмдөйбүз, ушунун баардыгын карап чыксаңар жакшы болот эле да. Эмне дегенде биз көп деген мына акчалардагы үнөмдөйдүк. Анан өзүбүздүн калкыбыздагы чын айтканда мындай оорубаган балдар төрөлөт эле да. Мындан уялбаш керек. Эми ислам динindeybiz, там мусулманбыз дейбиз. Бирок майып бала төрөлгөндө бу мамлекетке да азап, ата-энесине азап, бир туугандарына баарына азап болуп атпайбы? Ушул жагын жакшылап карап көргүлө. Эмне дегенде до рождения, при зачатии ребенка деген ошо программа киргизиш керек болуп атат да. Баягы ДЦП менен, Даун менен төрөлгөн, аутизм менен төрөлгөн, баягы генасынан кеткендерди ушуларды көрүп туруп тиз жүрөгүң ооруйт да. Түшүнүп атам мен, негуманно. Түшүнүп атам. Бирок ушунга барышыбыз керек да биз. Чын айтсак, баягы өзүбүздүн бүгүнкү күндө жакшынакай ден соолугу жакшы адамдарыбыз жакшы каралбай атабыз. Ооруларды эмесчи. Ооруларды общем карабай койдук чындыгында. Ушул жагынан бир жакшы программа иштеп чыксаңар, биз да жардам берели. Мына канча деген инвесторлор келип атат. Оборудованиесин алып берели, УЗИ аппараттарын алып берели. Бир эле милдет ушу бир мамлекеттик деңгээлде бир мыйзам чыгарып, анан мамлекет ошо дары-дармекке кетирген акчасын, ошо бүгүнкү күндө ошо майып баягы балдарга кетирген акчаны карап эле кийинкилигине ошол акчаны ушу бүгүнкү жаштарыбызга жөнөтсөк деген пикир болуп атат да. Карап көрүңүздөр ушуну. Баарды чочуйт буну айтыштанчы. Бирок нация должна быть здоровая да, чын айткандачы.